Ошол запись ачылгандыгы үчүн азыр кайра бир аз башын кайталап коеюнчу. Бүгүнкү темабыз аял эркек мамилеси. Анан Кыргызстандагы статистика жөнүндө сүйлөшүп атабыз да азыр. Статистика разводов аябай чоң бизде. Ошонун негизги себептери акча жетишсиздиги, экинчи ошо миграция, измена, анан түшүнбөстүк, тил табышпастыктар. Эрте үйлөнүп алып 18 жаштан 21 жашка чейин үйлөнгөндөр дагы тез ажырашып кетет экен да, биздин статистика ушундай айтып атат. Анткени сүйүү менен эле аябай моу толкунданып үйлөнүп алып эле анан кийин чыныгы мындай бытовой жашоону көргөндө чыдабай ажырашып кеткендер көп болот экен. Анан дагы бир чоң себептердин бири кайын-журттун кийлигишүүсү, башка адамдардын, туугандардын ошо үй бүлөгө кийлигишүүсүнөн улам дагы бизде үй бүлөлөр көп ажырашат экен. Ушул эми бул себептер, бул себеп эмес, бул түрткү. Ажырашууга бирдеке болсо эле чуркап барып эле ажыраша калбайт да, бул оор процесс. Любой эле адам мындай дароо эле чечим кабыл алып кое турган маселе эмес да. Ажырашыш үчүн өтө көп нерсе жашаш керек. Микрофондорду карап өчүрүп коесуздарбы? Жаңырып жакшы угулбай калып атат. Бул ошо үстүртөн повод деп коет го. Бир повод болуп, ошо акыркы тамчысы да, мисалы измена деген бул уже акыркы тамчы. Акча жок деген тоже уже көп претензиялар топтолуп келип, анан акыры ошого такалып барып ажыраштык деген да. Ага чейинки себептер дагы толтура, бул акыркы тамчы. Анан бул изменанын түпкү себеби бар, акча жоктуктун түпкү себеби бар, кайын-журттун кийлигишүүсүнүн түпкү себеби бар, түшүнбөстүктүн түпкү себеби бар. Ошолор боюнча бүгүн мен бир аз сиздер менен маек курайын дедим да. Баягы мындай карасак, измена кылды, күйөөсү жаман акмак карасаң измена кылыптыр деген эле нерсе көрүнөт да көзүбүзгө. А чындыгында ошол изменага аялы экөө чогуу барат да. Канча жылдардан бери келип ошол нерсеге түртүлүп калат. Анан аялдын күнөөсү көрүнбөйт да, эркектин күнөөсү көрүнүп калат. Микрофондорду өчүрүп алабыз. Абзал, тихо. Тема сиздерге кызыкпы? Чатка жазып коюңуздар. Тема аял эркек энергиясы, анан ажырашуулардын негизги себептери, ошонун алдын алуу. Тема сиздерге кызык болсо, чатка да жаза кетиңиздер. Мисалы, акча жоктуктун айынан акча издеп экөө эки жака кетип, күйөөсүнөн акча күтсө таппайт, анан кой деп өзү шымаланып иштеп кетет. Анан аял киши көчөгө кетти дегиче эле уже үй бүлөсү муздайт да. Аял кишинин энергиясы уже үй бүлөгө жетпей, балдар кароосуз калат, күйөөсү деле аялынын энергиясы керек дагы. Ошол жетишпегендигинен улам башка жылуулук берген аялга барып баштайт да. Бирок анын кылганы деле туура эмес, албетте. Маселени антип чечиш керек эмес да. Сүйлөшүп отуруп жоопкерчиликти алып чечиш керек ал. Аялын антип жанталашып иштетпей турган кылыпчы. Бирок тагдыр ошондой болуп калып атат. Жан дүйнөсүнө карагандан адамдар зеригет, эригет. Лучше мен аялым жаман, башка жакшы аял таап алайын деп ал кетип калат, унчукпай, сүйлөшпөй.
Аял болсо ой бул акча таппайт экен, андан көрө өзүм табайын деп ал көчөгө кетип калат. Ошентип мындай диалогдун жетишсиздигинен эле улам. Ачык сезимдер менен бөлүшүү аябай жетишпейт да бизде. Сезимдер менен бөлүшүү эмес, бизде претензия. Сен эмне акча таппайсың? Туруп таппайсыңбы? А тиги болсо ажылдап эле отурасың. Деги сага тойбодуң го деп мындай сезимдерин айтуу бизде аябай аз кездешет да, үй бүлөлөрдөчү. Бизде претензия айтуу деген привычкабыз бар баарыбыздын эле. Коомдук жалпы өнөрүбүз ушундай күчтүү чыккан да. эмне Сезимди кылды? айтууну үйрөнүшүбүз керек. Акча жетишсиздигин эң эле биринчи акча блокторун кое берүү аркылуу чечишибиз керек. Акча психологиясын үйрөнүп, жан дүйнөбүздө акчага болгон блок болсо өзгөчө аял киши үй бүлөнүн мындай эмоционалдык, энергетикалык эмеси да борбору. Аял кишинин жан дүйнөсүндө акчага болгон блогу болсо, ал түзмө түз күйөөсүнүн акча табышына да тоскоолдук болот. Ошол үйдө береке болбошуна аябай түрткү берет да. Ошол эле аял киши жан дүйнөсүндөгү акчага болгон көз карашын, сезимдерин тууралап, тазалап алса, ал үй бүлөгө акча жеңил келип баштайт. Үй бүлөнүн мындай центр магнити аял да. Мисалы эркек киши таап келип кимди багамдайт? Аялын багамдайт да. Аялынын энергиясы ага күч кубат берет же аны кууратып турат да. Ошон үчүн бул нерсени түшүнгөн кыргыз эли аял үйдүн куту деп бекер айткан эмес да. Куту болушубуз үчүн акчага болгон блокторубуздан арылышыбыз керек. Үйгө мындай көп байлык тартып туруу үчүн акчадан коркпошубуз керек. Күчтүү эркектен коркот көп аялдарчы. Күчтүү эркектен мисалы күйөөм акча таппайт деп наалыйт, бирок өзү күчтүү эркектин жанында болгондон коркот. Мисалы күчтүү эркек властный болот. Ал да энергиясы жогору, властный, власттан күчтүү эркектен коркот. Неге? Мисалы атасынан коркуп калган. Атасы күчтүү болуп, баарына мындай диктатор болуп, баарын башкарып, зөөкөр болгон, может, атасы мыкаачы болгон. Ошондон улам күчтүү эркектен коркот дагы, анан күйөөсүнүн акча таппашына, энергиясынын мындай төмөн болушуна бардык салымын кошот подсознательно, атайлап эмес да. Өзүнүн оюнда албетте любой эле адам, аялдын табиятында күчтүү, табышкер, чечкиндүү, властный эркекти каалайт. Бирок подсознательно жашоо тажрыйбасынан улам коркуп калса, эгер күчтүү эркектен, күйөөсүнүн күчтүү болушуна жол бербейт да. Ошондон улам күйөөсүнөн акча таппашы мүмкүн. Дагы коркуулар болот. Күйөөм акча таап калса, ал экинчи аял алып алат, башка аялга барып баштайт деп өзүнүн аялдык касиетине ишенбеген, өзүнүн күйөөсү экөөнүн сезимдерине күмөн санаган аялдар дагы ушундай блок коет да күйөөсүнүн бай болбошуна. Экинчи аялга барып баштайт качан? Сен эгер күйөөң менен чогуу өспөсөң, өзүңө өзүң мындай уверенность, самооценкаң төмөн болсо, сен ага жетиштүү энергия бере албасаң, ал башка жактан издеши мүмкүн. Ошондуктан күйөөм күчтүү болуп кетсе, мен артта калып калам эмес, күйөөңөн алдың мындай жан дүйнөңдү өнүктүрүп турсаң, ал наоборот сен артыңан ээрчип, сенин энергияң менен ал өсөт да, сенин жаныңан эч жака кетпейт да. Эгер өтө ага көз каранды болуп, аны кудай көрүп алып, анан артынан эле ээрчип эле мындай өзүңдү анын жанында кичинекей кыз сыяктуу, жетишсиз, недостаточно, ансыз өлүп калам деген сыяктуу состояниеде болсоң, албетте бул учурда да мындай ордуңду бирөө ээлеп калышы мүмкүн да.
Ошол акча блоктору боюнча ушул багытта иштешибиз керек. Күйөөм акча таппай жатат деп эле анын тапканына нааразы боло бербестен, мен кайсы жерде күйөөмдүн акчасын кабыл алганга, аны иштеткенге жан дүйнөмдө место жок болуп атат. Каерде ошондой бир блогум болуп атат. Ар дайым менин негизги иштөө позициям ар ким өзүн өнүктүрүшү керек да. Күйөөм жаман деп келгендердин бирөөсүн дагы мен колдобойм. Күйөөңөр жаман эмес, сонун болгону силердин жан дүйнөңөрдө ушундай бир нерсе бар, ошону таап чыгыш керек, что күйөөңөр азыр ушундай поведение кылып атат. Бирөөгө муздак мамиле жасап атат, бирөөгө акча жетишсиз таап келип атат, бирөөнү уруп атат, бирөөгө измена кылып атат, бирөөгө сонун мамиле кылып атат. Ошонун баардыгы эле жан дүйнөбүздө бир нерсе бар, бир программалар бар, бир ишенимдер бар, бир абалдар бар. Ушундай кырдаалды өзүбүзгө чакырып атабыз да. Ошон үчүн баарыңардын күйөөңөр соп-сонун, силер дагы соп-сонусуңар болгону жан дүйнөбүздө туура эмес, жаңылыш ишенимдер, сезимдер, программалар бар. Ошолорду гана мындай коюп берип алсак, бул жан дүйнөнүн өнүгүшү да, духовный рост. Любой ситуация биздин жан дүйнөбүздү өнүктүрүү үчүн келет. Ошол эле акчанын жетишсиздиги Аллах Тааланын чексиз мээримдүү берешен экендигине ишенүү. Ушул сезимди иштеп чыкканга сен менин берешен экениме толук ишен деген бир сынак да. Качан биз ошо күйөөм эмес, тиги эмес, бул эмес, просто мен Аллах Тааладан сурашым керек экен, Аллах Таалага ишенишим керек экен, акча чексиз Аллах Тааладан келет экен деген нерсени чын жүрөгүбүздөн сезип ошого жан дүйнөбүздү жеткире билсек, акча блокторум эрип кетет да просто. Ошол эле измена, бул самооценканын төмөн болуп калышында, же жанантип аял киши эркектей болуп калганда, аял киши өзүн баалабай койгондо, ошо күйөөсүнө растворяться этип кетет го, только күйөөсүнүн жашоосу менен жашап калат. Оюнун баары эртели кеч ошо күйөөсү жөнүндө. Ошондой учурларда измена деген сынак келет да. Измена деген бир нерсеге өтө жакындап алсаң, өзү баардык нерседе орто абалда болушубуз керек да, баланста болушубуз керек. Мисалы, күйөөңөн өтө алыстап кетпей, өтө жабышып алып, ортодо бол. Ортоңордо мындай пространство болуш керек. Сенин да өзүң личный жашооң, анын да өзүнүн личный жашоосу, пространство болуш керек да. Мисалы, мен деле күйөөңөрдүн кичинекей балдарыңар бар. Кичинекей баланы жалгыз эле өзү карай берсе, кандай жүдөп кетесиң, кыйналып кетесиң. Хотя балаңды жакшы көрөсүң, безгранично балаңды жакшы көрөсүң, бирок жалгыз өзүң, прям эч ким жок да. Эртели кеч өзүң бала менен отурганда ушунчалык жүдөп кетесиң. Эмнеге? Ал сени кучактай берет, көтөрдөйт, эмет, иш кылып сени бүт жагыңа жабышып алат го бала. Эмчегиң эмип аткан, көзүң чукуп аткан, мурдуң чукуп аткан, чачың жулуп аткан, иш кылып ушундай мындай өтө сага тыгыз байланышта болгондо адам жүдөп кетет, туурабы? Ошондой эле аялдар дагы көп учурда күйөөсүнө ошондой өтө тыгыз энергия берип, ошондой внимание берип, көңүл берип салат да, күйөөсүн тажата берет да. Күйөөсү аны эмне кылат? Дистанцияны карма деп өзүнүн чек арасын коргош үчүн, өзүнүн мындай личный пространствосын коргош үчүн аны түртө баштайт. Муздак мамиле менен, оройлук менен урушуп, башка аялга барып, ошентип балансты кармаганга аракет кылат да. Бирок экөө тең бул процессти түшүнбөй эле, бири-бирине таарынып эле претензия кылып жүрө берет. На самом деле просто балансты кармаш керек аял киши өзү контролировать этиш керек да. Мамиле биринчи очередь аялдардын эмеси, мындай эме дейт го, аялдардын колунда да мамилени. Кайсы багытта болот менин мамилем, кайсы нукка карай барабыз биз күйөөм экөөбүз, аны аял киши чечет.
Анан инстаграмда метип калат го, аялым мындай болуш керек, тигиндей болуш керек десе эле. А почему аялдар, эмнеге эркектерге айтылбайт депчи. Анткени мамиле бул аялдын подвластна женщине да. Аял кишинин колунан келе турган, аял киши үчүн жеңил, аял кишинин территориясындагы маселе, мамиле. Ошондуктан бул бизге көп жоопкерчилик түшөт. Мисалы, добытчик болуу, акча таап келүү бул эркектин территориясындагы нерсе, эркектин түздөн түз эмеси, обязательствосы. А мамиленин жылуулугу, сапаты аял кишинин колундагы нерсе. Ошондуктан эркектер менен атаандашпай, сен мага жакшы мамиле кылсаң, анан мен сага кылам деп алар менен атаандашпай, ал сага жакшы мамиле кыла тургандай атмосфера түзүп алуу бул биздин колубуздагы нерсе. Анткени бизди мындай сезимтал, мээримдүү, сүйүүчү сапаттарды Аллах Таала бизге бекеринен берген жок да. Ушул дүйнөдө мамиле куруп, жылуулук куруп, адамдар менен байланыш түзсүн деп берген. А эркектерди тескерисинче бир аз аларды акылдуураак кылган, эмоциялар биздикине караганда мындай сусураак, муздагыраак, азыраак. Биздей болуп, ар бир эмоцияны кыркырдуу кылып сезбейт алар. Үстүртөн эле эмоциялары супсагыраак бизге караганда, биздикиндей күчтүү эмес да. Ошондуктан бул дагы аларга атайы берилген, ошондой неэмоциональный, стрессоустойчивый болуш үчүн. Биздей алар сезимтал болсо, мисалы сырттан бир эркек менен урушуп кетсе, келип бир ай ыйлап жатып алыш мүмкүн эле да. Ой, тиги мени капа кылып койду, болду, иштебейм мен депчи. Жок, алар не эмоциональный, эмнеге ошондой сыртта өйдө төмөн нерселер болгондо алар стрессоустойчивый болуп, мындай көп кайгырбай, сынып калбай, эзилип жатып калбай, кулап кайра өйдө туруп бутун кагып алып, өйдө туруп иштеп кеткидей болсун депчи. Бири-бирибизди толуктайбыз да. Ошондуктан мамиле бул эмоция, эмоция талаасы да, эмоция менен курулат го. Ошон үчүн бул жерде биз хозяйкабыз да, мамиледе биз хозяйкабыз. Ошондуктан күйөөнү каалагандай кылып өзгөртүп алыш аялдын акылмандуулугунда жатат. Анан аялдардын бир канча ролу болуп калат үй бүлөдө. Мисалы, аял күйөөсүнө бала болуп алат. Бала аял болуп алат. Кичике кызындай болуп эле, только күйөөсүнөн зависит, анын мнениясынан зависит, анын акчасынан зависит. Полный күйөөсү отур десе отурат, тур десе турат. Мындай күйөөсүнүн мындай растворилась да, күйөөсү деле ачык эле айта, сен менин мындай улуу кызымдайсың депчи. И бул жерде дагы бул туура эмес эме да, байланыш. Күйөөсүнө кызы болуп алган. Анткени бул жерде мындай сексуальный отношенияда да проблема болот да. Мисалы, эркек киши аялын кичике кыздай көрүп, ал менен эсептешпей, анын ою анча маанилүү эмес, ага аз эле акча берет. Берсе кайра отчет алат. Мисалы, кичике кызыңа, 2-класс, 1-класс кызыңа продукты барып сүт алып кел деп акча бересиң, мисалы 100 сом, 200 сом. Анан кана сдача, канча сом экен деп, мисалы, акчадан отчет аласың да, кичике кыз анткени ал. Ошондой мамиле жасайт да күйөөсүчү. Эгер күйөөсү менен аял бала позициясынан мамиле курса, ага ошондой аябай контроль кылат. Чыкпа, баспа, турба, отур, үйдө, сүйлөбө, кийбе, ичпе, бүт дегенчи. Анан бул аял бук болот. Мен деген взрослый аямын го, мен эмнеге ушунчалык эркиндик бербейт, мен күйөөм ушундай строгий, ушундай кызганчак, ушундай жаман, мени ушинтип кыйнайт дейт. А чындыгында эмне, бул жерде күйөөсү күнөөлүү эмес, өзүн бала позицияга коюп атат да. Атадан албай калган мээримди сен бер деп аны ата кылгысы келип атат өзүчү. Анан ошондо ал аялды күйөөсү көп уважать этпейт да. Сен кичекейсиң дегендей эле, мындай артып турчу дегендей эме кылып коет. Ал жерде дагы
Ал өтө күйөөсүнө көз каранды болуп алган да, мындай эмоционально бүт финансово бүт жактанчы, анан күйөөсүнө жабыша бергендиктен күйөөсү ага уже орой мамиле жасап баштайт да. Уже ему душно, вот слишком много ее. Орой мамиле жасап баштайт, анан аны душтетпеген, ал менен мындай тең энергияда взрослый отношения курган аялды издеп баштайт да. Взрослый, страстный, сексуальный, мындай энергиясы взрослый болгон аялды издеп баштайт, ал жак изменада кирип баштайт да. Ошондуктан бала позициясынан чыгуу абдан маанилүү. Бул үчүн көбүнчө атага болгон байланыштуу эмоцияларды кое берүү керек, аныктоо керек. Эмне бар атама карата? Атамды кайсы жерде издеп жүрөм? Кайсы эмоцияны атам менен жашабай калып, эми күйөөмөн талап кылып атам депчи. Айым проектинде бул нерселерди үстүнөн иштейбиз. Сөзсүз түрдө үй бүлө деген чоң модуль бар. Күйөөбүз менен жакшы мамиледе болуу бул эң мындай аялдын бактылуулугунун негизги бөлүгүнүн бири да. Ошондуктан буга биз айым проектинде аябай көп маани беребиз, практикалар көп болот. Күйөөмдүн ийгилигин ачуу деген практика болот, күйөөмдүн жолун ачуу деген өзүнчө практика болот, атага байланыштуу негативный эмоцияларды кое берүү деген практикалар болот. Буюрса жолдошуңуздун менен мамилеңизди вообще жаңы деңгээлге чыгарасыздар да. Ага бир 2-3 жума ошол теманын үстүнөн иштейбиз. Анан бала позициясынан кийин апа позициясы болуп алгандар бар. Апа деген бул гиперопека. Күйөөсүн өзүн күйөөсүн акылдуу сезет. Кечке күйөөсүнө кеңеш бере берет. Кичинекей баладай кылып карайт. Шапка кийдиңби, суу ичтиңби, тамак жедиңби, жумушуңду бүтүрдүңбү, тиге барып келдиңби, буну кылдыңбы, контролдоп алат да, полный контролдоп. Акча таптыңбы, алып кел, канча таптың, кимге бердиң, ким менен сүйлөштүң, каяка барып келдиң, телефондо кимге чалып атасың, кайсы досуң менен жүрөсүң, анан телефон албай койсо досуна чалып келет, каякта жүрөсүңөр, тиги эмне албайт. То есть күйөөсүн толук көзөмөлдөп алган, кечке кеңеш бере берет. Ушу менсиз ушу эч нерсе кыла албайт да. Көп аялдарда тамашалап калат го. Мисалы өзүнүн 3 баласы бар, анан мен 4 балам бар, улуусу күйөөм деп ушундай приколдор бар го. Бул бирок прикол эмес да, бул начар нерсе. Значит, ал жердеги аял эне позициясында туруп атат. Бул жерде дагы эне менен баланын сексуалдык мамилеси начар болбойт да туурабы. И энергетический сенде аялы мындай апа энергиясында болуп атканда экөөнүн, ал эркекти аялына болгон каалоосу төмөндөйт да. И жананча гиперконтроль кылып аткан аялдын деле сексуальный болууга мындай ошол нерсеге мындай энергия бөлгөнгө энергиясы калбай калат, чарчап калат алчы. Она всегда уставшая, потому что всех контролирует. Ошо мен контролду кармашым керек деп тырышып отуруп, ал төшөккө жеткиче чарчап уже болбой калат да. Сексуалдуулукту ачуу деген дагы практикалар болот, буюрса. Апа позициясы, анан эркектей болуп кеткен, өспүрүм позициясында эркек ролундагы аялдар бар. Эмне күйөөсү менен мындай урушуп эле турат, экөө ырылдашып, тең тайлашып, спорт этип, спору бүтпөйт экөөнүн. Тиги буну ак десе, бул кара дейт, экөө до конца да отуруп ошону спорт эте беришет. Экөө тең мыкты акча табат, акчасы менен мерц этишет, же болбосо ошол спарринг, ошол мындай конкуренцияда күйөөсү менен конкуренцияга түшүп алат дагы. Же экөө тең чогуу монда конкуренция болуп жүрө берет, мушташып, кырылышып, чогуу акча табып, акчасын эсептешип, мен көп таптым, сен көп таптың депчи. Же болбосо ошентип отуруп эркек аял ролуна өтө баштайт да. Жеңилет уже. Кой, мен бул менен жарышып жүрө бергенден чарчадым дейт дагы, артка өзүн алып баштайт. Ал жерде эмне болот? Аял эркек болуп калат, табышкер, чечкиндүү, бардыгын маселесин чечет, жоопкерчиликти мойнуна алган, бардыгы үчүн ал таяныч, опора болуп алган. Күйөөсү аялдын ордуна өтүп баштайт. Назик, үйдөгү мамилени, атмосфераны кармайт, тазалыкты кармайт, балдардын тарбиясын карайт,
ушундай назик, жумшак, акча скорее всего таппайт же, аз иногда мындай хобби катары каалаганда, жумуш чыкканда иштеп коет да. Анан аны өзүнө жумшайт жакшынакай болуп. Машинасына бензин аксессуарларды алып, өзүнө бир кийимдерди алып, апасына белек берип, то есть өзүнө эле мынтип жумшайт да. Ал аялдын ордуна өткөрөт да, ошондо эркек аял, эркек болуп калган аялдын күйөөсү аял болууга аргасыз болуп калат. Анан бул жерде эмне? Аял капа болот. Ой, менин эркегим мямля, лох, акча таппайт, тажатты, диванда эле жатат дейт. А на самом деле эмне? Өзү баатыр болуп, шымаланып, анын местосын өзү биринчи ээлеп алган. Ошол нерсенин баарын албетте эч ким атайлап кылбайт, подсознательно акырындап жылдардын ичинде ошентип ролдор алмаша берет да. Түбүн карап келсек, ошол кыздын жашоосун карасак, анын апасы ошондой баатыр болгон, атасы алсыз болгон дагы ошол ата эненин программасынан улантып кетип атат. Ушул программадан чыкса эле, эмне? Өзү естественным образом өзүн мындай кыйнабастан деп успокаиваться этилет. Ал өзүнүн энергиясы спокойно болгондон кийин күйөөсүнүн энергиясы көтөрүлө баштайт. Анткени любой жерде баланс кармалат да. Бирөө успокаиваться этсе, бирөө активный болот, бирөө активный болсо, бирөө успокаиваться этет. Күйөөм акча тапсын деп андан талап кылаардан мурун аял өзү тынчыш керек да. Өзү тынчыганда, өзү токпейил болгондо, өзү ичиндеги коркууларын тынчыбай жаткан аял аябай коркот да ичинде. Ушунчалык коопсуздук жетишсиз анда. Кичинекей кезинде ушундай кооптуу атмосферада чоңойгон ал кыз, мисалы ата энеси мушташып, кырылышып, көбүнүгү ошондой тревогада чоңойгон, эч кимге ишене албай калган ал. Только мен өзүмө ишенип, өзүм жанымды сактап калыш керек деген тревогада чоңойгон аял кийин күйөөсүнө да таяна албайт, лидер болуп алат. Ой, мен өзүмдү өзүм сактабасам, мени эч ким сактабайт деп лидер болуп алат да. Ата энеси таштап кетсе, эрте өтүп кетсе, туугандардын үйүндө өссө, ушундай иши кылып, бир жалгыздыкка дуушар болуп калган кыз кийин эч кимге ишене албай, күйөөсүнө таяна албайт. Даже күйөөсү күчтүү болуп атса дагы ошонун жанында расслабиться эте албайт да, күйөөсүнө тоскоолдук жарата берет ошентип. Эркек киши сыртта конкуренцияда жүрөт да, сыртта конкуренция. Тиги эркек менен бул эркек менен атаандашып келип, үйдөн сырттан согушуп келип, үйдөн тынч отургусу келет, эс алгысы келет да. Үйдө дагы аял киши жаны тынчбай, ичинде суета, бирөө менен өзүнчө эле атаандашып жүрөт. Ушундай болсо, анда ал эркек киши үйдөн тынчып энергия ала албай калат да. Ал хронический стресске кирет ал эркек. Сыртта дагы стресс, үйгө келсе дагы стресс. Анан эмне? Эл үйгө чыкпай инсульт болуп берип калат да. Же эрте эле импотент болуп калат, же нервный болуп калчылдап сахар болуп калат. Кандай окуялар толтура, тегереңерди карасаңар. Ошондуктан аялдын эң негизги эмеси, мамиледеги функциясы десекпи, ролу десекпи, тынчтык берүү. Өзү тынч болуусу, өзүнүн ичинде тынчтык сезүү, анан ушу тынчтыгы менен бөлүшүү. Ушул сапат, ушул касиет биз үчүн маанилүү да. Тынчтыкка алып келүү үчүн нерселерди билиш керек. Ар бир аялдын жан дүйнөсүн эмне тынчтат, өзүн түшүнүп, өзүн таанып, ошол тынчтыкты өзүнө өзү жаратыш керек. Бул ошол аялдын жоопкерчилиги. Ошондо бул аялдын жанына бардыгы мындай гүлгө кандай арылар учуп келип консо, ошондой сизге күйөөңүз мындай жабышып липучка болуп сизден кетпейт да. Анткени сиз ага ал сиздин жаныңызда тынчыйт, расслабленный, өзүн мындай бош коюп, өзү боло алат да. Негизи ошо аялдын негизги сапаттары, касиеттери бар, ошо тынчтык, негизи Куранда да айтылат, Аллах Таалам Ева обо энени Адам атанын тынчтыгы үчүн жараткан. Куранда ушундай айтылат, биздин негизги эркек менен болгон мамилебиздин маңызы өзүбүздү тынч сезишибиз жана ошо тынчтыгыбыз менен бөлүшүшүбүз. Коопсуздук состояние. Ошол состоянияга келүү боюнча биз айым проектинде алгачкы 2 жума ушул боюнча иштейбиз. Аялдын ресурстуу болуусу,
энергияны каяктан алабыз, кантип энергичный болобуз, жакшы маанайда кантип болобуз, ушул боюнча көп сабактар, техникалар болот, тапшырмалар болот. Чогуу бир программа менен иштейбиз, бир система менен иштейбиз. Анан естественный, расслабленный, тынчтык абалына келип, ошол менен үй бүлөңүздөр менен бөлүшүп баштайсыздар, Кудай буйруса. Ошон үчүн айым проектине келиңиздер. Уже 2 күндөн кийин башталат. Жетишип калсак 12-синде баштадык, жетишпесек 13-үндө баштайбыз, көрөбүз. Ошондуктан айым проектине келиңиздер, бул абдан маанилүү. Адам ушунча жылдан бери көнүп калган жүрүм турумун, ой жүгүртүүсүн бир кнопканы басып эле 1 сааттын ичинде өзгөртүп кое албайт. Ошондуктан биз где-то 1-1,5 айдай иштейбиз да. Ошол сиздердин мышление, убежденияларды таап чыгып, алар сизге мындай отуруп бекемделишине чейин колдоп, группада сиздер менен дайым чогуу поддержка берип, коопсуз атмосфера түзүп, сиздерге жаңы өзүңүздүн мындай айымдык деңгээлиңизге чыгууга жардам беребиз. Чыдамсыздык менен күтүп жатам, жазылдым дейт. Азаматсыз, куттуктаймын. Ошол бүгүн айткым келген нерсе ажырашуунун алдын алууга чакырам да барыңыздардычы. Үй бүлөдөгү мамиленин муздап калышын алдын алууга чакырам. Ага бир эле жол бар: жан дүйнөбүздү таануу, ичибизде эркекке карата, бактылуу болууга карата кандай блоктор бар. Мисалы, апасы бактысыз болгон аял өзүнө бактылуулукка уруксат бере албайт. Анткени аял линиясы боюнча тагдыр катуу күчтүү кармайт да бизди. Мисалы, тайнең бактысыз болсо, анын кызы, сенин апаң бактысыз, аны улап, сен бактысыз, карасаң тажелериң баары бактысыз, бөлөлөрүң баары бактысыз. Байкайсыздарбы ушундайды? Кыз линиясында ушундай көпчүлүгү же бактысыз, же бактылуу. Прям бир топ аял да. Бул деген ошо родовая программа деген нерсе бар. Бир топ үй бүлөнүн ичиндеги программага биз аябай лояльный адамдарбыз да. Биз адамдар лоялдуубуз. То есть бир системага кирсек, бир топко кирсек, ошол топтун эмеси менен программасына, правилаларына аябай баш ийип алабыз да. Анан биздин, мисалы, апабыздын, тайнебиздин, биздин жакын аялдардын тобунда кандай правилалар бар? Негласный. Аялдар бактысыз, эркектерге ишенген болбойт, эркектер ичип кетет, уруп кетет деген программалар бар болсо, ошого ишенип, ошону сиңирип, ошол правила менен жашап калат да, ошол үй бүлөнүн кыздарычы. Ошол жерден качан чыкканда чыгыш оор. Анткени наракта сени жакшы көргөн, сүйүктүү 10 аялың турат. Сен алардан өзгөчөлөнүп чыгып кеткенден коркосуң. Жалгыз калам деген коркунуч болот, аларды сатып кетем, я их предам деген коркунуч болот дагы. Ошон үчүн ошол программадан чыга албай жүрө беребиз да. Бирок бул программадан чыкканда наркы жактагы айымдар да сизди түшүнбөй, таарынып башташат. Аларга деле ичи күйөт, сен бактылуу болуп кетсең. Даже эне кызга ичи күйөт, бактылуу болуп кетсе. Ал деле адам да. Вот мне было так больно, а вот ей так хорошо. Карасаң деп жана айтат го, биздин заманда монтип кыйналып жашачык, силер болсо мынтип эле чарчайм дейсиңер, стиральный машинаңар болсо деле. Депчи. Вот это зависть, да? Вот мне было плохо, почему тебе хорошо? Вот даже вот мать может завидовать своей дочери. И ошентип анан биз осуждениядан коркобуз дагы. Апам мени жаман көрүп калат, мага капа болуп калат, таарынып калат дейбиз дагы. Ошо апабыздын кайгысын тең бөлүшүп жүрө беребиз да. Ошондой дагы программаларды мындай ичибизден издеп чыгышыбыз керек. Ошолорду коюп бергенде дагы эркин өзүңдүн мындай бактылуу жашооңо эркин аттанып баштайсың.
потенциалың ачылып, өзүң жашооңо энергияң аябай ачылып баштайт да. Ошо ата эне программасынан сепарация болуу, күчтүү эркекке карата блоктордон арылуу, акчага карата блоктордон арылуу айым проектинде бизде практикалар болот, сөзсүз келиңиздер. Мисалы азыркы жашооңузда болуп аткан көйгөйдү канча жылдан бери жылдан жылга көтөрүп ташып келатасыз жана ошонун негизинде көптөгөн сыноолор башыңызга келип атат да. Жок, аны жан дүйнөңүздү таануу аркылуу кой берип, түп тамырынан кой берип, ошол сыноолорду сиз эскиде калтырып койсоңуз болот. 2026 жыл жаңы башталып атат. Бул жылды сиз такыр башка жаңы, жакшыраак деңгээлде жашай аласыз, Кудай буйруса. Буга только эмгек керек, убакыт жумшоо керек өзүңүздү таануу боюнча. Бул жолду сиздер менен бир системалуу, структуралуу кылып айым проектинде сиздер менен чогуу өтүүгө биз даярбыз. Курстун арзандатсаңар болмок деп атасыздар. Курсту рассрочка менен алсаңыздар болот, и так деле арзан. Базовый тарифи 8.000 сом. 4 айга бөлүп төлөсөңөр 2.000 сомдон төлөйсүңөр. Акча жок деген нерсе жок да чындыгында. Акчаны мен эмнеге коротом, эмнени тандайм деген маселе бар. Акчаны мисалы кийимге коротобузбу, конокко барып коротобузбу, бирөөнүн маселесин бүтүргөнү бирөөгө берип коротобузбу, өзүбүз чечебиз да. Же мен жан дүйнөмдү өнүктүрүп, жан дүйнөмдү тазалап, ушу кайталанган проблемаларды кой бергенге жумшаймбы. Акча баарыбызда эле бар. Только биз эмнеге жумшайбыз, ошону өзүбүз чечебиз. Тандоо да. Жан дүйнөм мага маанилүү болсо, ага акча жумшайм. Тишим мага маанилүү болсо, мен ага жумшайм. Баламдын сапожкасы мага маанилүү болуп атса, ага жумшайм. Өзүм 5-чи көйнөктү алган маанилүү болуп атса, ага жумшайм. Өзүбүз приоритет тандайбыз да. Эгер сизге жан дүйнөңүздөгү жүктөр уже надоело, все, я так больше не могу десеңиз, буга акча жумшагандан эринбей сиз каерден болсо да таап чыгасыз да. Мисалы мен деле мурда эң биринчи ушундай курстарга катышып баштаганымда 500 сом беле, жок 5000 болчу. Мындай болгондо мен ошо психологияга чейин 30 түрдүү ашык жумуш кылып көргөм. Сеттердин түрүнө жазылып көрчүмүн. Ошол студент кезимден бери эле тиги жумушка иштейм, ассистент болуп иштейм, менеджер болуп иштейм, SMM болуп иштейм, YouTube иштетем. Не кылам дагы? Сайт жасап иштейм, Instagram, Facebook иштетем. Ушундай бирдемелердин баарын эле иштей берчүмүн да. Мен аябай акча тапкым келчү. Акча табам деп элечи. Деги тапчу эмесмин. Мага же айлык бербей коюшат, же бир ай шалпактап жүрөм дагы сен эмең жарабай калды деп төлөбөй коюшат. Сетке акчаны салам дагы эч бир пайда чыгара албайм. Эч нерсе кыла алчу эмесмин да. Анан бир жолу дагы отуруп YouTube'да бир проект кылып аткам, анан болбой калды да. Аябай эмгектендим, 1 жылдай бекер эмгектендим. Ошонун да акыбети кайткан жок да. Анан отуруп аябай шагымсынып, түндө отуруп алып ыйлап аттым да. Кудайым, неге мен эле иш кылсам эле болбойт деги. Башкалар бир нерсе кылып койсо эле акча таба берет го деп өлө ыйлап кайгырып отургам Инстаграмда. Анан бирөөнүн ушундай психологический курсу чыгып калды Инстаграмданчы. Если у тебя не получается там зарабатывать денег, сколько бы ты ни старалась, значит у тебя есть психологические блоки депчи. Анан могу курсту оку, акча блокторунан чык деген курс чыгып калды да. Анан мен буну просто мындай алакталадан мага бир мүмкүнчүлүк катары кабыл алдым. Жаңы эле мен Кудайга кайрылып отурсам, эмнеге мен акча таба албайм деп. Анан мынакей мага курс оку деп чыгып калды да. Анан ошентип ага окуйм десем, ал 5000 экен. Канча жыл мурун. Анан мага ал кымбат, эчтеке акча таппасам, күйөөмөн акча сурагандан уялсам, күнөөлүү сезсем, акча табыш мага аябай оор болчу да. Ошончолук мындай өзүмдү мындай баалуу эмес сезчүмүн.
что күйөөмдүн акча сураганга мен татыктуу эмесмин дегенде болуп ыңгайсыз болчумун. Күйөөмөн акча сураган ыңгайсыз деген, это значит сен өзүңдү ушунчалык мындай неценный сезесиң, баалуу эмес сезесиң, ошо бирке акчага татыктуу эмесмин деп ыңгайсыз сезесиң да. А чувство достоинствоң болсо, мен баалуумун деп сезсең, жашынакай болуп анын акчасын колдонгондон рахат аласың. Ошентип тиги анда жазылам деп просто ичимен чечим чыгардым да. Акчам жок, каяктан табышты билбейм. Жазылам деп просто ичимен чечим чыгардым. Бизге жашообузга бир нерсе келиш үчүн чечим чыгаруу жетиштүү да. Мен ушуну окуйм, мен ушуну кылам, мен ушуга жетем деп чечим чыгарсак, Аллах таалам жолдорун ачып берет. А биз эмне кылабыз? Чечим чыгарбай эле наряктагы будущийдеги шагтарды ойлоп баштайбыз. Так, каяктан акча табам, эмне кылам? Жок, акча жок, жетпейт экен, анан качпай эле коеюн деп. Боло элек наракта Кудай Тааланын нерсесин биз колубузга ала алабыз, а биякта менин колумдагы нерсени көңүл бурбай коебуз да. Чечим чыгаруу маанилүү. Мен окуйм дедимби, Аллах Таалам ушуга ниет кылып атам, сен жол көрсөт деп койгула. Ушундай бир мүмкүнчүлүктөр ачылат, жөн эле курска келип каласыңар. Ошондо мен 500 сомум бар болуш керек эле. 500 сом мен бронь кылып койдум жана курсту. Анан нарактагы 5500 сом болуш керек эле. 5000ди төлөш керек. Отурам. Бир жумадай убакыт бар. Идея жок, каяктан келет 5000. Анан бир нерсе болуп, атам берип калдыбы же күйөөм берип калды, ошол бирөөз жарымы өзү эле айттырбай берип калды, бир нерсе болупчу. Анан ошол 5000ди которуп койдум. А мисалы менде деле анда колума бир айда 5000 7000 акча тийчү. Эми элестеткиле, мен ошо 5000 7000дин тегерегинде ошол рамкада ойлончумун. Так, мен 5000ге эмне алам? Трус алышым керекпи, лифчик алышым керекпи, тиш моңдотушум керекпи, конокко барып келишим керекпи, кафеге барып келишим керекпи, кийинишим керекпи? Шылып ошол 5000дин тегерегинде мен ойлонушум керек болчу да. Почему-то менин финансовый емкостим ошондой болчу. Ал 5000 либо подарок болуп келет, либо мен бир проект кылсам, ошол 5000 төлөп беришет мага. Анда мен күйөөмөн албай калам уже. Ошол айда акча. Же атам берип калат, шылып ошол 5000 7000 тегерегинде болчу. Бир айда элестесеңер. Анан эгер мен жан дүйнөмдү өнүктүрүү мага маанилүү эмес десем, жана 5000ге менде толтура нерсе алыш керек болчу да. Барып очередной кофтаны алып алмакмын, очередной трусуну алып алмакмын, очередной барып кафеге кирип алмакмын. Бир-эки күндүк өзүмдү сооротуучу бир нерселерге жумшап салсам болмок да. Анда мен ошол деңгээлде эле калмакмын. Бир айда 5000 сомдун рамкасында ойлонгон бойдон эле калмакмын да. А жок, мен напсимди тыйып, тиги бул деген расходторумду артка түртүп туруп, мен жан дүйнөмдү өнүктүрүшүм керек. Мен ичимде эмне болуп атканын мен түшүнүшүм керек дедим дагы. Элестет, бир айлык азыр ойлоп көргүлө, мисалы силердин бирөөңөрдүн айлыгыңар 50 000, 100 000, может андан көп, бир айлык акчаңарды курска сала аласыңарбы? А мен ошол кезде бир айлык акчамды курска салгам да. То есть для меня это были прям деньги, да, на целый месяц. Ошон үчүн тандоо только өзүңөрдө да. Тем более адал рассрочка менен айым проектин окуңуздар. Жан дүйнөнү өнүктүрүү бул вообще эле бул дүйнөгө келишибиздин максаты. Тарбиялануу, жан дүйнөбүздү өнүктүрүү, өзүбүздү таануу бул дүйнөгө келиш максаттарыбыздын мындай прям фундаменти да. Ошондуктан бул жолду тандаган адам эч убакта жаңылбайт. Күйөөмдү түшүнбөйт, эмнеге ал жакшы мамиле кылбайт, кайненем эмнеге нормалдуу мамиле кылбайт деп аларды түшүнгөнгө ушунчалык көп убакыт коротуп, көп энергия коротуп жүрөбүз, бирок өзүбүздү түшүнгөнү келгенде бирке акчаны, бирке убакытты короткондон эринебиз да. Мисалы, кээде айтам да айымдарга, тааныштарыма деле, ушундай проблема болуп атат дейт. Анан жөн эле алып атат да, вот у меня так плохо, я вот бедная несчастная. Анан эми алып отура берсең, жылдар боюна алып отура берсең болот. Андабай мындай жылыш кыласың. Жан дүйнөңдү таануу аркылуу жылыш кыласың, бул маселени чечесиң. Просто ручка барак алып эле ушул маселе боюнча кат жазчы. Вот Аллах Таала мага ушул сунум эмнеге бердиң,
Мен эмнени түшүнүшүм керек, эмнени түшүнбөй атам, мен эмне сезип атам деп эле өзүңө ушу 4-5 суроону берип баракка жазчы. Ушул точкадан жыласың дальше. Десең жок, лень. 15 мүнөт кат жазып койгонго, өзүнүн жан дүйнөсүн барак үстүнө түшүрүп койгонго лень. А бирок 2 саат бирөөгө отуруп алып, тиги мондай кылды, жаман мен күйөөм деп жылдар бою какшанып бирөөгө наалганга не лень. Да? Ошон үчүн адамдын өзүндө эле жатат бардыгы. Ал кааласа өнүгөт, кааласа налып жүрө берет. Күйөөмдүн жолу болбой жатат. Эгер мен ишке чыгып кетсем, күйөөмдүн жолун тоспоймунбу? Кантип тососуз? Жазгүлайым. Мен көбүнчө кийимге корото берем. Күйөөм акча тапса чогулта берет. Сурасам бергиси келбейт, бирок машиналардан аябайт. Сурасам бергиси келбейт дейт. Сиз өзүңүз дагы өзүңүздөн көп нерсени аяйсыз, ошон үчүн сизден да күйөөңүз аяйт. Нурпери айым, сиз пока чатта жазып турсаңыз, боюмда бар, сохранениядамын, угроза болуп жатам дейт. Маселеңизди жазсаңыз, эмне маселе болуп атат? Пока Жазгүл айым менен сүйлөшүп турайын мен. Жазгүл айым, видеоңузду ачып алсаңыз болот. Жазгүл айым. Саламатсызбы, менин балам уктап атат эле да азыр. Мен свет өчүрүп алдым болчу. Ушундай сөзсөк болор эби? Макул. Менде мисалы кандайдыр бир жолдор менен өзүм мисалы иштеп чыгып кетсем, күйөөмдүн жолун тосуп калбаймынбы, же күйөөм слабый болуп кетпейби деген ойдо. Сиз азыр иштейсизби, иштебейсизби? Жок, азыр мен декреттемин. Сизди азыр күйөөңүз багып атабы? Ооба, бирок аракет кылат, тапканы азыраак да бакканы менен. Мындай үй тиричиликтен ашпай жатат. Үй тиричиликтен ашырып таап кетейин деп атасызбы сиз? Мен тапсам, ал дагы ошентип кичине тапса, анан кийин ашып, еще кичине акча топтолуп, бөлүнүп чыгабыз деген ойдо. Кайын журттан бөлүнүп чыккыңыз келип атабы? Ооба, негизи ушундай. Бул сезимдериңизди күйөөңүз менен бөлүшөсүзбү? Жок, такыр мынтип иште деп айткан эмесмин, себеби мне кажется, мен аны аяйм да, эмнеге дегенде турмушта кичине көбүрөөк соку жеп койгон. Айтайын дегеним мындай, үй бүлөнү эң чоңу, андан кийинкиси подстава болуп камалып кеткен, ошону көп ойлонот. Анан карындаштары дагы мындай турмушу жакшы болбой, келип кетип ушинтишет. Ата энесин ойлойт, ошого аны еще мен дагы давить этсем, аны сайын чүмчүйүп кетеби деген оюм бар да. Сиз эң акыркы орунга коюп коюпсуз да өзүңүздү, э? Баарынан артса калса анан кийин мен Ооба, бир болот. нерсе болсо да последний менден неме кылат да. Же мен вообще эстен чыгып кетем кээде ушундай. Өзүңүздү эң артка коюп койсоңуз, анан күйөөңүздөн эмнени күтүп атасыз? Антпейин десем, мындай жок эми элементарно Күйөөң мен экөөңөр эме түшүнүшүм. болуп алыпсыңар да, окшош спасатель экенсиңер да. Күйөөңүз дагы тиги карындашын карап, бир тууганын карап, уулу болуп спасать этип, сиз болсо күйөөңүздү спасать этипчи, экөөңөр окшош программа менен кошулуп алыпсыңар да. Мен дагы улуусумун негизи Эки үй эме бүлөдө. добрая душа.
Ошого Сиз бир аз өзүңүзгө көбүрөөк мындай негизи эле жашоодон көп нерсени алганга уруксат берип баштаңыз, жазып ойлойм. Бергенди сиз үйрөндүңүз, уже бул сапатыңыз ашыкча болуп баратат да. Мгм. Уже алганды үйрөнүшүңүз керек. Аллах таалам бизди бул жерде да сынайт да, эгер биз өтө берешен боло алсак, алганды үйрөн деп сынап баштайт. Сизге келчү рызкыны кайнсиңиңизге берип коюп атат, кайныңизге берип коюп атат. Башкаларга толтура жардам берет болуш керек дегениңиз да. Тигинин жумушун Ооба, бүтүрүп, бирок бунун жумушун бүтүрүп. аларга берсе, как будто мага дагы жакшы болгондой эле сезиле берет да. Берген жакшы го, бирок эме урду менен бериш керек да. Силер да ашыкча берип атасыңар. Я это прям вижу, да. Потому что айтып атпайсызбы, ал улуусу тигини буну карайт депчи. Ооба. Биринчи анын энергиясы өзүнүн үй бүлөсүнө конуш керек, анын ырыскысычы. Анан артканын бөлүш керек. А силерде биринчи элге таратып коюп, анан артканын силер жеп атасыңар да. Бул уже перекос, туура эмес. Балким андайга көнө элекпиз, себеби бир жыл эми болду да, анан эми билинип баштап атат да турмуш курганыбызга. Ошон үчүн айым проектине келиңиз. Бул программаны мындай бул модель поведения да көнүп калгансыңар. Ошондон чыгууга сизге колдоо керек, система керек, билим керек. Мынтип жүрө берсеңер бири-бириңерге претензияңар көбөйөт да. Сиз карабайсызбы, уже ичиңизде бир жылда претензия топтолуп калды. Анын акчасы тапкан жетпей атат. Мен да таап жардам берип чыксакпы деп сиз күйөөңүз чече турган маселени сиз чечип баштадыңыз да. Анан аял киши ашыкча бир жерде бир нерсе бергенде ал одолжение кылып баштайт. Мен ушунча эмгек мээнет кылып атам, ал акталбай жатат деп нааразы болуп баштайт. Күйөөңүзгө муздап баштайсыз. Бул вообще керек эмес да. Сиз күйөөңүзгө муздаган сайын анын иши болбойт, короче, бул үй бүлөнүн бактысыз болуусу куроосуна эң алгачкы кадам мындай жан дүйнөң муздап баштаса, претензияң көбөйүп баштаса. Это начальная стадия развода, поэтому это прям надо предотвращать. Ну, жок кылыш керек да. Ошон үчүн күйөөңүздү аябаңыз, ал күчтүү. Ал буга чейин чоң жүктөрдү көтөрүп көнүп калган экен. Сиздин дагы сизге да жоопкерчилик алганга, сиздин дагы каалоолоруңузду аткарганга анын күчү жетет деп сиз ишенишиңиз керек. А сиз эмнеге ишенип атасыз? Бакушум чарчап кыйналып калды, аяп коеюнчу деп атасыз. Анткен сайын сизге карата ал алсыз боло берет, башкаларга күчүн берип коет да. Сиз айткан родовой не дедиңиз? Программалар. Да, вот на самом деле апам көп неме кылпа деп эминтип жүрөгүн эзбей өзү ойлонуп кыйналып жүрсө дагы иште деп антип жүрөгүн эзип неме кылба деп айтат да, ошол себептүү дагы деп ойлойм. Ой келип кетти азыр. Демек бул апаңыздан да мындай аяп, элдин баарын аяп, өзүн аябай койгон бул апаңыздын программасы экен. Мындан ары чыгып атам деп өзүңүзгө азыр айтсаңыз болот. Апа, элдин баарын аяп, өзүн аябай коюу сиздин эмеңиз экен, мышлениеңиз, сиздин программаңыз. Буну сизге берип атам. Мен мындай кылбайм мындан ары. Биринчи өзүмдү коем ордуна, биринчиликке. Анан менден арткан энергия менен бөлүшөм башкалар менен. Мен ушул жолду тандайм. Азыр айтсаңыз болот. Азыр апаңыз менен сүйлөшүп атканда, апа, мен ушул нерсени байкадым, ушуну сизге берип атам, жана өзүмө жаңы жол тандап атам. Биз ушинтип айтып койгондо эле мээде перестройка болот, сиз ошол программадан чыгып кетесиз. Апам дагы атам менен тең жашып иштеп, апам атам ангеди көбүрөөк табып калып, ушундай учурлар көп болгон. Анан наоборот, апам эмеске ушул нерсени берип атам дебестен, апам эсти ушул нерседен өзү менен кошо алып чыгып кетип атам дегендей ниет кылсам болобу же ал нерсе уже иштебей болуп кеттим да. Проработка кылганда да апамды кошо проработка кылып кетейин деп атасызбы? Видите, насколько мындай сизге сиңип калганда башкаларды ойлоп, башкаларды спасать этишим керек депчи.
Сиз апаңызды ойлоп ойлогоңуз, күйөөңүздү ойлоп ойлогоңуз, сиз өзүңүздү ойлоңуз. Апаңыз өз тагдырын өзү билет, өзүнүн мышлениясын өзү оңдоп алат. Вообще не переживайте за маму. Бул сөз баарыңыздарга Эгоистичность тиешелүү болуп да. калбайбы? Жок, өзүңдү сүйүү бул эгоизм эмес. Өзүңдү сүйбөй коюу бул глупость. Сизге акча аз келсе, кыйналып жашасаңыз, баары жетпей жашаган жашоо жакшыбы, же өзүңүздүн достоинствоңузду, өзүңүздүн акыңызды жеп жашынакай комфортно мындай ханша болуп жашаган жакшыбы? Сиздин бул жашоодо ханыша деген ордуңуз бар, бирок сиз өзүңүздү кой берге отурган эгоизм болот. Мен тээ жакта деле эмеде эшик алдында туруп турайынчы деп атасыз да. Уборщица болуп туруп турайынчы деп атасыз да. Өзүңүздүн тагдырыңызды, ошо тагдырыңызга келген ырыскыларды кабыл алган ордуна жок, башкаларыңар жей бергилечи, мен буну жегенден уялып атам деп чыгып кетип атасыз да. Ушинте берсеңиз, Кудай таала рызкы бербей калат сизге. Эми берет го, конечно, но мындай өтө жетишсиз болуп, муктаж болуп каласыз да. Поэтому эч кимди ойлобоңуз. Бирок сизге бул катуу угула атат болуш керек, эч кимди ойлобо дегенчи. Ойлойсуз, конечно. Адам өзүн сыйлап, өзүн сүйүп турса, ал сөзсүз түрдө башка адамдар менен бөлүшөт. Качественно бөлүшөт да. Сиз эч кимге одолжение кыл, эч кимден күтпөйсүз. Когда сиз өзүңүзгө биринчи сүйүү берип, өзүңүзгө биринчи өз ордуңузду бергенде, анан ошол жерден бирөө менен бөлүшкөндө сиз ага мындай безвозмездно, Аллах ыраазычылыгы үчүн с любовью бересиз да. А өзүңүз албай коюп, жебей ачка туруп, анан бирөөгө бере бергенде, сиз ачка калдыңыз да анан күтөсүз. Мен сага өмүрүмү арнабадым белем, канаки менин бактым. Мен сага ушу жакшылыкты, мен сага ушул жакшылыкты кылбадым белем, кана мага кайтканы деп баардык адамдардан бакытты күтүп, одолжение кылып, претензия кылып бактысыз болот ичиндечи аял. Ошон үчүн бирөөдөн кийин бир нерсени күтүп, милдет кылып, сен мага карсың дебеш үчүн, өзүңдү мындай пустой сезип калбаш үчүн биринчи өзүңдү толтуруу керек. Өзүңдү сүйүү керек, өзүңдү биринчи орунга коюу керек. Анан ошол энергияң толгон абалдан, жетиштүү абалдан берсең, эч кимден кайра күтүп, одолжение кылбайсың. Ал сага рахмат айтса да, айтпаса да сенин жүрөгүң ток да. Когда биз өзүбүздү артка коюп туруп бирөөгө жакшылык кылганда, биз андан аябай көп нерсе күтөбүз. Мен рахмат деп айтам ага, мени молодец дейби, мага буну берип коебу, аны берип коебу деп эмоционально аябай күтөбүз да. Анан алар күткөн жерден тескерисинче албай калабыз. Кайра баары колдонуп, сени крайний кылып, тебелеп кетип калышат, анан кайгырып отурасың да. Ушунча жакшылык кылсам да эмнеге мени адамдар бир жакшы көрүп койбойт депчи. Күйөөм айттырбай белектерди берип туруусу үчүн эмне кылыш керек? Күйөөңүз сизге кандай мамиле жасоосун кааласаңыз, өзүңүзгө ошондой мамиле жасаңыз биринчи. Өзүңүзгө айттырбай жакшылыктарды кылыңызчы. Кандай жакшылыктарды жакшы көрөсүз сиз? Сиз өзүңүз эмнелерди жакшы көрөсүз? Мисалы ушундай моментте, азыр ушундай кыйналып турган моментте качан бөлүнүп чыгабыз же болбосо ушул сыяктуу суроолорду берип, негизи тура элеби? Ушундай моментте прям берсем, ошол жөнүндө Жолдошуңузгабы? ачык сүйлөшүп, Претензия катары эмес, сезимди бөлүшүү катары дайыма сүйлөшүшүбүз керек да. Жаным, мен ушундай, мисалы өзүмдү эркин сезе албай жатам, же монча жумуш кылгандан чарчап кетип атам, мен сени жакшы көрөм, ата энеңди жакшы көрөм, бирок мен физически ошого мисалы күчүм, алым жетпей атат. Же болбосо мисалы кандай ушундай жөн эле бөлүшүү да булчу. Өзүбүзчө жашасак деген каалоом бар деген, бул жөн эле каалооң менен бөлүшүү. Сен бизди ушинтип ушул жерге жашатып коюп, мен кыйналып атам, сенин ата энең мындай деген, бул претензия да. Сен мени кыйнап ушинтип жашаттырып атасың деп сен дегенде эле ал уже жабылат, атака келди, мен жабылышым керек, мен бул жерден урушушум керек, кайра сага нападение кылышым керек дейт да. Ал эми сезимиңни бөлүшсөң, жаным, мен сени жакшы көрөм, үй бүлөңдү жакшы көрөм, бирок менин да каалоом бар, ушундай өзүнчө эркин жашасак деп ойлойм.
мүмкүнчүлүк болсо ушундай өзүнчө жашасак болот эле, сен кандай дейсиң, деп оюң менен бөлүшсөң, ага жакпашы мүмкүн, жагышы мүмкүн, жок деши мүмкүн, ооба деши мүмкүн. Бирок главное сиз оюңузду билдирип койдуңуз. Анан баягы мындай талапты бир нерсе мен каалап атам дегенден алдын күйөөңдүн настроениясы жакшы болуш керек. Курсагын тойгузуп, көңүлүн тойгузуп, жакшы атмосферада жөн эле оюң менен бөлүшүү катары эметсең, сени угат да. Анан ал ыз чыручунун арасында претензия катары айтсаң, урушуп кетесиңер. Ал тема силерге больной тема болуп калат. Ал тема келгенде эле мындай урушуш керек деген уже реакция пайда болуп калат да. Ошондуктан жана аялдын акылмандуулугу деген кайсы жерде кайсы сөздү айтышты билип, кайсы тон менен, кандай көз караш менен айтыш керек, мындай баарын сезе билүү дагы бул акылмандуулукка жатат да. Это не манипуляция, просто мудрость, когда знать быть уместной. Анан албетте сиз каалагандай жашоону каалоого акыңыз бар. Вы даже запрещаете себе хотеть что-то, да? Мен ушинткенге акым барбы, туура эмес болуп калбайбы депчи. Сиз нормальный нерсени каалап атасыз. Өзүңүзгө каалаганды дагы запрещать этип койгонсуз да. Нет, вы достойны жить так, как вы хотите. Анан балким бул маселе дароо эртең чечилбеши мүмкүн, бирок сиз оюңузду, жүрөгүңүздү жолдошуңузга мындай ачып, билдирип турсаңыз, бир убакыттын ичинде бул маселе оңунан чечилип кетет да. А ичиңизде унчукпай топ жүрө берсеңиз, муздап экөөңөр бири-бириңерге түшүнүксүз адам болуп каласыңар. Непонятный болуп, эмне эле болуп атат бул, эмнеге эле капа болуп атат, эмнеге эле мага жакшы мамиле кылбай атат деп алдатарын баштайт. Ошондой болуп баштады. Рахмат чоң сизге. Өзү негизи канча бир 2-3 жумадан бери ушул нерсени ойлонуп анан кичине учун чыгарып кем айттым эле, бирок мындай разговорду сразу эле немеден главныйдан баштап алдым эле, анан кайра коюп унутсам болбосо керек деп унчукпай калдым болчу. Качан бөлүнөбүз деп туруп эле кайра унчукпай калдым болчу. Качан Жакшы, бөлүнөбүз сизде дегенде мындай эме болуп калып атпайбы? Ага түшүнүксүз болуп атпайбы? Ему же нравится ата-эне менен жашаган, ему же нормально. дальше продолжать этип кетким келди, бирок Жок, сиз андан мурункусун сенсиңер айтышыңыз керек болчу жакпаганчы. да. Андан мурункусун айтышыңыз керек эле да. Ооба, Мен мисалы мисалы ачык көйнөк кийип жүргүм келет, убакыт саатында каалагандай ойгонгум келет, эркин жашагым келет. Но это не значит, что мен сени ата-энеңди сыйлабайм же жакшы көрбөйм. Просто биз жашпызго, ушундай бир эркин жашоону мен да көргүм келет деп баштасаңыз да. Качан эметебиз, бөлүнөбүз дегенде ал мындай чочуп кетет да, резкий буга жооп бериш керек. да. Билбейт да ал качан, он вообще даже не собирается, да, вообще-то ата-энеси менен жашаган жагат дагы. Ооба, ошол кайра токтотуп калдым эле бүгүн. Жакшы, сизди жакшы как-то кирип калдым да ушул жака, азыр группага кирсем башталып калган экен. Рахмат чоң. Ой, бактылуу болуңуз, өзүңүздү сүйгөндү үйрөнүңүз, айым проектине келиңиз, баарын сактап калам деген Onu иште сиздин zaten баланчуктан капкара бояп иштеген, а? Onu подлог моюн көрөйүнчү. желкелериңиз көп ооруйбу? Ооба. Ошо көп жоопкерчилик алган адамдарда могу жерлер ооруйт да, тырышып, моюну желкеси тырышат. Жандары үстүлөрү. Анан бели ооруп Мурда баштайт, такыр оорубайтын, турмушка позвоночник чыккандан ооруп кийин баштайт. Да. Настоящего всюду нельзя Ошондой ден соолукка зыян келип атат. Карасаңар, бир эле программа, Надо всех спасти деген ден соолукка зыян келип атат. Мамилеге зыян келип атат, өзүңдүн ичиңде бактылуу сезүүгө зыян келип атат. Ушул нерсени 1-1,5 айда 8.000 сом менен чечип алуу кымбатпы же арзанбы? Ойлонуп көргүлө да. Негизи Тем более рассрочка бар. еще и кечээ ушу булугуп көп нерсени айта албай калгандан кийин кадимкидей тамактарым ачышып, мындай зоб сыяктуу бир уктум эле да, ошол болуп калышы мүмкүн деп. Ошондой сезингендей болдум. Ооба, тамак ооруйт, сүйлөй албай калганда, оюңду толук айта албаганда тамак ооруп калат, балдарыңгы да ооруп Болчу экен. калат да. Ошон үчүн ошондой бук болуп атканда кагазга жазуу аябай маанилүү. Кагазга жазып алган, мисалы күйөөңө кат деп, күнүгө күйөөңө кат жазсаң болот.
сен ага айтканга духуң жетпей атат, сөз байлыгың жетпей атат, эркиң жетпей атат, коркуп атсаң, күнүгө баракка күйөөңө кат жаза бер да. Ичиңе бук болбойт ошондо. Анан катты жазып атканда сен эмоцияларыңан бошоно аласың да, уже уф деп ага болгомдай. Барып сен ичиңде бук болуп туруп анан күйөөңө сүйлөгөндө качан бөлүнөбүз деп мондай уже чоң мондай импульсивный эмоция менен барып айтып аласың, анан ал бул эмне эле урушуп атат деп жабылып калат да. Ошон үчүн бук болуп ага барып атырылбаш үчүн баракка күнүгө кат жаза берсеңиз, анан ага мындай спокойно оюңуз менен мындай нейтрально бөлүшкөнгө үйрөнүп каласыз. Ошо күнүгө кат жаза бериңиз. Ал катты өртөп салсаңыз болот, ыргытып салсаңыз болот. Просто бул өзүңүзгө жардам да, чтобы ичиңизде жананча эмоцияны монтип буря кылып сактап жүрүп, кыйналбастан, тамагыңызды оорутпастан баракка чыгарып койсоңуз жакшы. Так, эмелер каттар көп келип атат. 22:18 азыр бир 10 минутада эфирди бүтүрөйлү. Негизи айымдар биздин айым проектинде убакытты мындай туура колдонуу боюнча дагы сонун биз бир программаларды аткарабыз. Эң эртең мененки убакыт бул өзүбүздү энергияга толтуруу, өзүбүздү сүйүү убактысы. Андан кийинки эртең мененки кийинки части бул үй бүлөнү сүйүү. Анан күндүз бул коомго бир кызмат кылуу, өзүңдүн ишиң менен алектенүү. Анан кечки убак кайра үй бүлөң менен убакыт өткөрүү, анан жатаар алдында кайра өзүң менен өзүң убакыт өткөрүү да. Ошондуктан мондай сабактарды дагы күндүз өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Кечки убак анткени бул үй бүлөнүн акысы. Үй бүлө менен балдарыңды уктатып, жашынакай болуп, аларды жуунтуп, чайынтып, күйөөң менен отуруп чай ичип, сүйлөшүп, ушул убакытты жумушка кетирип, башка нерселерге кетирсек, үй бүлө менен байланышыбыздын үзүлүшүнө алып келет да. Ошондуктан кечки убакыттагы сабактар негизи мага анча жага бербейт. Мен күндүз өткөргөнгө аракет кылам, потому что кечки убак бул үй бүлөнүн акысы да. Азыр жана мен угроза болуп жаттым эле, күйөөм Москвада жакында эле кетти, анан жатканыма 4 күн болуп калды. Кашымды такыр тербеген элем, шеригим салондо иштеп кашымды тертирттим эле. Күйөөм ачуусу келип ордунда тура албай, урушту, сурабай не тересиң деп уруштук. Анан 2 күндөн бери чалбай жатат. Жаздым, окуп жазбады, өзүнүн билгениңди кыл деп. Жүрөгүм, сезимдерим кыйналды, ыйлап эмне кылсам болот дейт. Нурпери айым, канча жаштасыз? Анан сиз боюңузда бар болуп, мындай гормоналдык нестабильность, анан тарынып, ыйлап жаткандыгыңыз нормальный нерсе да. Боюнда болгондо ушинтип ыйлап, депрессия абалга келип, токсикоз болуп, ушинткөн тилекке каршы мындай нормальный нерсе. Анан күйөөңүз дагы сизден урушпай эле жашынакай айтып койсо болмок. Капа кылбай, боюнда бар депчи. Анан бирок бул жерде сиз кичинекей кыз позициясында турасыз да. Ошон үчүн сиздин даже кашыңызга, бир кылыңызга кийлигишип атат күйөөңүзчү. Эгер сиз чоң позицияда болсоңуз, взрослый энергиядагы адам болсоңуз, күйөөңүз сизге мынчалык кийлигишмек эмес. Өзүнүн кашы өзү билет демек да. Ошон үчүн эгер сиздин жашооңузга өтө эле бирөө кийлигишип атса, күйөөңүз, кайненеңиз, кайынжуртуңуз, апаңыз, эжеңиз, сиңдиңиз өтө эле кеңеш берип, өтө эле мындай кыл, антип жаша, мынтип жаша деп атса, демек бул эмнени билдирет? Сиз бала позициясындасыз. Мисалы 20-25-тесиз, бирок жашыңыз, эмоционалдык абалыңыз, энергияңыз 7 жаш, 5 жаштагыдай да. Мисалы 5 жаштагы баланы биз контролдойбуз го. Шапкаңды кийдиңби, тамагыңды жедиңби, иштиңби, каякта жүрөсүң, кечки убакан эшикке чыгарбайбыз, ушундай карайбыз го. Ошондой эле сизди алар ошондой сезгендиги үчүн сизге аябай өтө көп көңүл бура беришет да. Анан сиз да бук болуп кетесиз, эмнеге мынчалык мага чектөөлөрдү коюшат депчи. Чектөөлөр коюлбасын десеңиз, сиз чоңоюшуңуз керек. Эмоционалдык чоңоюшуңуз керек. Айым проектине сөз катышыңыз. Жазгүл айымга байланышып койсоңуздар, менеджер кыздар, эме
курс боюнча маалымат алгым келет дейт. Азыр менеджер кыздар WhatsApp'ыңарды киргизип коесуңарбы? Эмесин, ссылкасын чатка. Анан айым проектине катышам дегендер Инстаграмга директке жазыңыздар. Анан Инстаграмда шапка профиля менеджердин WhatsApp ссылкасы турат, ошол жерге жазыңыздар. 22 болду убакыт. Тарынчак күйөнү кантебиз дейт. Тарынчак күйөнү кантебиз? Билбейм кантебиз. Мында кененирээк ачыш керек да бул ситуацияны. Может, сиз апасы ролунда болуп атасыз. Мисалы, ким тарынат? Балаң тарынат да сага. Апа, мынтем, антем, жейм, жебейм деп балаң эркелейт да. Сиз балким ага ушундай бир эне энергиясын, эне позициясын берип атасыз. Ал сизге ой деп эркелеп атат, может. Может, ушул багытта ойлонуп көрүңүз. Жоопкерчиликтүү балдарды, кыздарды тарбиялоодо мурдагы программалардын таасири кандай? Гиперопека кылганда балдар жоопкерчиликсиз болуп калат да. Өтө эле балдардын жашоосун көзөмөлгө алып, ар бир нерсесин айтып, кылдыңбы, кылбадыңбы деп. Мага бир клиент келген, бизнесмен аял да, өзүнө сонун особняк сала алган, 5 баласын сонун жерлерде окутат, күйөөсүн карайт, туугандарын карайт, брачкасын, кредиттерин жаап берет, ушундай крутой аял да. Анан айтат да, тажадым дейт, тажадым баардыгын спасать этип, баарын контролдоп, даже балдарым дейт, сууну убакыт саат ичпейт, анан сууну ич деп айтып, 5 баланы элестеп, 5 баланын суу ичишин контролдош деген бул канча энергия керек? Суу ичкиле деп аларга таблица коюп, анан ким суу ичсе барып галочка коюп, анан суу ичкендерге белек берип алчы. То есть она даже помешана на этом, да? Настолько она хочет всех контролировать. Анан албетте апасы суу ич деп эскерткен бала зачем өзү убактын коротуп, ойлонуп барып суу ичсин? Апасы сууну алып келип бери ичиргенди иче берет да, ал 15 жашта болсо делечи. То есть сен балаңдын жоопкерчиликсиз болуусуна кантип салым кошосуң? Аны өтө жакшы көрүп, өтө анын маселелерин баарын өзүң чечип берип, өзүң көзөмөлдөп отуруп, аны жоопкерчиликсиз кылып алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн сезишибиз керек да, кайсы жерде кайсы ишти өзүнө толук ыйгарып койсом болот. Мисалы, тамак жасадыңыз, ал балаңызга жакпады. Жесе жесин, жебесе жебесин. Бир ужин ачка калса өлбөйт ал. Башка нерсени өзү барып жеп алсын. Өтө эле карай бербешибиз керек да, эми возрастына жарашачы. Анан аял киши өзүнүн ичинен тынчтык, суетадан чыгыш керек, тревогадан чыгыш керек. Тиги эмне болот, бул эмне болот деп эле кечке мындай суета болуп эле ушинтеген абалдан. Бул ошо кичинекей кезинде кооптуу атмосферада чоңоюп калган кыз кийин суетливый боло берет да, тигин бул эмне болду деп эле көзөмөлдөп эле тияка жетишип, бияка шашып элечи. Ошол нерседен чыкканда дагы башка адамдардын да жайына коюп калат да аялчы. Менеджерлердин номери чыгып атат бу жерде. Ссылка менен кое аласызбы? Ссылка менен, мынакей ссылкасы чыгыптыр. Бактыгүл Сайпединова биздин менеджерлердин эмеси, башкы менеджерибиз. Ушул чат менен кирип, маалымат алып, рассрочка менен болсо дагы окуңуздар айымдар. Адал рассрочка бар, 5%. 4 айга бөлүп бересиздер. Мен дайыма чоң там кыялданам, ошонун айынан көп жолдошум менен тарынышабыз. Жолдошумду эмне кармап турат деп таң калам. Иштейт жакшы эле, бирок аракети жок. Өзүм болсо жалкоо болуп жатам, эч нерсе кызык эмес болуп калды. Биз ойлойбуз да, проблема, менин жашоомдогу проблемага башкалар күнөөлүү депчи. Мисалы, Нуржамал айымга чоң үй керек болуп атат, башкача деңгээлдеги жаңы үй керек болуп атат. Анан күйөөсүнө жоопкерчилик артат да. Сен менин кыялымды орундатышың керек, сен эмнеге таппай атасың деп. Бул кыял сиздики болуп атпайбы? А ему нормально в этом доме жить да. Биринчиден претензияны күйөөдөн алабыз. Сен мага чоң үй беришиң керек деп, ал сизге карыз эмес. Ал сизди чатырдын алдына жашатып койсо деле, ал карызынан, Аллахтын алдында карызынан кутулду.
сизди суу кылбай кургакта жашатып атабы, Аллахтын алдында карызынан кутулду. А сизге 2 таштан бергенге ал мажбур эмес да, милдеттүү эмес. Биринчиден, күйөөгө болгон ушундай бир претензияны кое бериңиз. Анан экинчиден, сиз азыркы үйдүн толук кандуу хозяйкасы боло алдыңызбы? Азыркы үйүңүздү толук кандуу жүрөгүңүз менен кабыл алып, ушул азыркы үйгө ыраазы боло алдыңызбы жетишинче? Же азыркы үйгө нааразы болуп, Кудайды урушуп, ушу мага берген үйүң ушулбу деп нааразы болуп отурасыз да, анан чоң үйдү суратасызбы? Ошон үчүн кийинки деңгээлди сураш үчүн биринчи азыркы деңгээлге аябай чын жүрөктөн ыраазы болушубуз керек да. Анан биздин айым проектинде ушул боюнча дагы өзүнчө бонусный сабактар болот. Сабак болбосо да мындай подкаст кылам. Жаңы үйгө көчүү деген дагы бир практикаларды берем айымдар. Ошону дагы аткарып, ушул маселеңиздерди дагы чечип алсаңыздар болот. Мурун курсумда деле ушул боюнча мындай пайда алгандар бар. Бир айым айтат, 15 жылдан бери күйөөм экөөбүз дейт, 4 балабыз менен эң жаман квартираларда жашадык дейт. Көгөрүп кеткен, обои түшүп калган, төсүнөн суу аккан ушундай үйлөрдө жашап жүрдүк дейт. Анан ошол үйдү сүйүңүз чын жүрөктөн, ошол айрылган обойду сүйүңүз, ошол үйдү тыкан таза кылыңыз, ошол үйгө жүрөгүңүздү ачыңыз деп тапшырма бергем. Анан баракка да бир нерселерди жазыш керек болчу. Ошону кылгандан кийин 1 айдын ичинде сонун районго элитный бир 2-3 комнаталуу квартирага жапжаңы ремонт менен сонун квартирага көчүшүптүр. Пока аренда менен көчүштү, но этажы тоже классно да. Чириген бир квартирада жашагандан көрө жапжаңы кенен кыздарына өзүнчө комнаталуу үйгө көчүп калышты да. Ошондой мүмкүнчүлүк пайда болуп калды 1 айдын ичинде элечи. Она даже не ожидала, у них в планах такого не было. Но когда ал жүрөгүн азыркы үйүнө ачканда, кийинки үйү ага өзү келди да. Ошондой эле бул багытта дагы кайра эле айымдын жан дүйнөсү менен иштөө сонун натыйжа берет. Менеджер байланышты дейт. Сонун жазгүл айым, проектте күтөм сизди. Мен кайненем менен тил табыша албайм, мени жаман көрөт, таарынычым толтура, жан дүйнөм тынч эмес. Албетте бул жагымсыз маселе, кайнене, кайынжурттан келген сөз, келген сын пикир, өзүң ата энеңен, өзүң туугандарыңан келген сын пикирден 100 эсе катуу тиет. Сизди түшүнөм. Бирок кайра эле маселенин чечимин, түпкү чечимин жан дүйнөңүздөн издеңиз. Сизге бул сыноо эмне үчүн келип атат? Сиздин жашооңузга ал эмнеге кийлигишип атат? Кайсы жерде сиз өзүңүзгө жоопкерчилик албай атасыз, что сиздин жашооңузга бирөө жоопкерчилик алышым керек деп эсептеп атат да. Анан мисалы кайнене күйөөсүн кызганып, талашып, ушинткен ситуациялар дагы эмне үчүн болот? Эгер бул айым кичинекей кезинде третий лишний болуп чоңоюп калса, мисалы бир туугандардын арасынан берки бир туугандар ата энесине жакын, а бул артта калып калат дайыма эле. Эжесинин эскисин кийип чоңоет, буга көңүл бурулбай калат. Ушундай болуп бир туугандардын арасынан конкуренция да, ата эненин көңүлүн, сүйүүсүнө карата конкуренция да, бир туугандардын арасында. Кимди көбүрөөк ата энем жакшы көрөт, кимге көбүрөөк ата энем көңүл бурат деген конкуренцияда жашайт да балдар. Анан ошол конкуренцияда мисалы жеңилип калдыңыз да сиз, сиңдиңиз же эжеңиз сизден көбүрөөк ата энеңизге жакын, көбүрөөк внимание алат, сизге жетпей калды. Өзүңүздү деп третий лишний сезип калдыңыз. Ушундай травмаңыз бар болсо дагы кийин дагы күйөөңүз менен сиздин ортоңузга бирөө кире берет да, ушинтип. Сизди түртүп, күйөөңүздүн көңүлүн өзүнө бурдуруп, бул кайнене болушу мүмкүн, кайынсиңди болушу мүмкүн, любовница болушу мүмкүн. Прям любовница болбосо да, мындай күйөөңүз бирөөлөр менен флиртовать этип, бирөөлөр тийишип, күйөөңүзгө ушинтип бериши мүмкүн. Ушул травмадан чыгыш керек да. Мен третий лишний эмесмин. Мени ата энем жакшы көрөт деген эмени ордуна келтириш керек, сезимди.
Нуржамал айым, азыркы жашоомду кабыл алам дейт. Балким сиз оюңуз менен кабыл аласыз, чын жүрөгүңүз менен кабыл аласызбы? Мындай жүрөгүңүздү текшерип көрүңүзчү. Оюбуз менен Кудайга шүгүр, эми жакшы эле жашап атабыз деп коюшубуз мүмкүн. Бирок чын жүрөктө несправедливо, карасаң тиге мындай үй берди, мага деле берип койсо болбойбу деп, мындай так несправедливо, эмнеге мага бербеди деп, мындай Кудайга таарынычыңыз бар болушу мүмкүн. Экинчиден, чоң үй сизге эмне үчүн керек? Мисалы, чоң үйгө барып мен өзүмдү кыйын сезип калам, баалуу сезип калам деп, сиздин эгер баалуулугуңуз чоң үйгө байланып атса, сиз өзүңүздү башкалардын алдында мыкты сезип, көрүнүктүү сезип, сүйүктүү сезилүүгө, ушундай бир сезимдерди чоң үйгө байлап койсоңуз дагы, бул үйдүн келиши сизге оор болот. Алыс болот, кеч болот. Анткени сиздин баалуулугуңуз ал үйсүз эле баалуу сезгенди үйрөнүшүңүз керек да. Сырткы эч бир факторго көз карандысыз эле өзүңүздүн баалуулугуңузду, өзүңүз жүрөгүңүздү сезгенде, ал үй сизге жеңил келет. Кайненеге көңүл буруп, аны түшүнгөнгө аракет кылып, энергия коротуп, убакыт коротуп зачем? Ал убакытты өзүңөрдү түшүнгөнгө жумшагыла, окугула, айым проектине катышкыла. Мага ушундай урушчак кайненем эмнеге келди? Мен кайсы жерде ошондо кайненеге муктаж болуп атам? Деген суроонун жообун издегиле. Ошол айымдар, уже 1,5 саат болуп калды эфирде отурганыбызга. Бул тема аябай кеңири тема. Азыр мындай үстүртөн эле темаларды козгоп кеттик. Азыр мен толуп кеткенден дайыма корком. Бала кезимден ашык салмак менен күрөшүп келем. Бул жан дүйнө менен байланыштуу. Албетте, вес түздөн түз жан дүйнө менен байланыштуу. Стресстен семиришибиз мүмкүн, жалгыздыктан семиришибиз мүмкүн, өзүбүздү сексуалдуу болуудан коркуу сезимибиз бар болсо, эркектерден корксок, эркектерге көрүнүктүү болуудан корксок, анда да семирип кетишибиз мүмкүн. Эне мээрими жетишпесе, андан семирип кетишибиз мүмкүн. Өзүбүзгө өзүбүз ичибизде душман болуп, жаман критичный мамиле кылсак, андан семирип кетишибиз мүмкүн. Көп да. Эфир ооба сакталып атат, буюрса анан киргизип коебуз. Ошондуктан именно сиз эмне үчүн семирип атканыңызды тоже изилдеш керек да. Ошол айымдар, айым проекти 2 күндөн кийин башталат. Бул акыркы проектке чакыруу. Орундар аябай аз калды. Ар бириңиздер менен иштешүүгө мен даярмын. Айымдын жан дүйнөсү эң маанилүү, эң кымбат, эң инвестиция кылганга татыктуу нерсе да. Жан дүйнөңүзгө инвестиция кылсаңыз, ал сизге 100 эселеп, 1000 эселеп кайтарып берет. Башка адам эмнеге кайненем мынтпеди, эмнеге күйөөм тигинтпеди, эмнеге балам мынтпеди деп башка адамдарга энергияңызды инвестиция кыла берсеңиз, ал жерде только вниз, туңгуюк, претензия, уруш, талаш, бактысыздыкка еще глубже дальше кете берет да. Качан өзүбүзгө фокусту койгондо, көңүлдү өзүбүзгө бурганда, ошол жерден өсүү болот. Мен айтып келем го, баягы өзүмдүн ички баалуулугумду сезбеген кезде мага эч ким белек берчү эмес. Мен туулган күнүмдү унутуп калчу баардыгы, ата энем дагы унутуп калчу. Эртесүнчө алып мамамдар, кече туулган күнүң эмес беле кызым, куттуктайм депчи. Мен ичимен кайгырып ыйлачумун. Неге мен туулган күнүмө эч ким куттуктабайт депчи. Көрсө, просто мен өзүмдө травма болгон экен. Мен баалуу эмесмин, эч кимге керегим жок деген сезим пайда болуп калган кичине кезимде. Ошону кое берген сайын, адамдар менин көңүлүмдү алганга, мага белек бергенге мындай унутулуп турушат да. Бирок мен күтпөйм. Мурун ушунчалык күтчүм, мага ким белек берет экен? Бүгүн 14-февраль, бүгүн 8-март, бүгүн туулган күнүм, мага бирөө белек берет бекен? Ушундай күтчүм. Канчалык күткөн сайын, как будто ошо белек берсе, мен баалуу болуп калам деген сезим болчу да. Азыр Кудайга шүгүр, мен белек берсе деле, бербесе деле мен просто баалуумун. Мындай жүрөгүм тынч, ток. Берсе көңүлүм көтөрүлүп калат, албетте настроениям көтөрүлөт. Бербесе настроениям деле түшпөйт, мен баалуулугум деле түшүп кетпейт. Просто, значит, бул убакта ушундай берилбей калды. И что? Я должна умереть от этого, что ли?
То есть менин ички состоянием сырткы бир чоң үй, кичинекей үй, белек бербей койдудан көз каранды болбой калат да, стабильное внутреннее состояние. Более-менее. Албетте сырткы нерселерден бир аз таасирленесиң адам болгондо, но мурункунчалык мындай из крайности в крайность таасирленбейсиң да. Вот ушу ички истериңди куруп алыш эле чего стоит да. Ошо ичиңде өзүңдүн тынчтыгыңды, өз баалуулугуңду бекемдеп алганда эле канчалык жашооңдогу көп материалдык баалуулуктар, байлыктар келет. Кантип бекемдейбиз? Бул суроо детский суроо да, айымдар. Кантип мынтебиз дегенде. Мындай 2-ге 2-ни кошсоң 4 деген кыска жообу жок да. Бул үчүн мышление менен иштеш керек. Бүгүнкүдөй сабактарды көп өтүшүңөр керек. Разборлорду көп өтүшүңөр керек. Жан дүйнөңөрдү алмаштырып, жаңылап, анализ кыла турган практикаларды көп жасашыңар керек. Процесстерди жашашыңар керек да. Ошол эмоцияларды жашап кое беришиңер керек. Анан өзүнөн өзү өзгөрүп баштайт бардыгы. А бир формула жок. Могу точканы мынериңди бассаң, ушинтип сен самооценкаң көтөрүлүп калат. Мынериңди бассаң мынтип калат деген кнопка жок. Волшебный таблетка жок. Мен силерге караганда акылдуу эмесмин, силерди оңдоп акыл үйрөтпөйм. Просто ар кимдин жашоосунда бир жерди түшүнбөй жаткан бир жери бар. Ошол точканы сен түшүнө албайсың, эмнеге? Анткени эмоция көп ошол жерде. Таарынып атасың, капа болуп атасың, ошол жерде эмоцияң көп болгондон сен разумуң отключенный да. Мен силерге ошол жердеги өзүңөр көрө албай жаткан жерди көрсөтүп берем. Так, смотри, сен могу жерде ушундай болуп атасың деген, аны өзүңөр түшүнүп кетесиңер. Да, все поняла. И дальше идете, да? Ошон үчүн мен тим эле укмуш болуп силерге жашоонун баарын чечип коюп, мен тим эле баарын үйрөтүп кыйын кылып жүрөм дебейм. Мен силерге окшой эле силер менен чогуу өнүгүп атам. Просто кайсы бир белгилүү инструменттер менен сиздерге өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү мындай кененирээк, ачыгыраак көргөнгө жол көрсөтүп берем да. Анан өзүңөр түшүнүп, ичинен көргөндөн деп эле өзүңөр жолуңарды таап кетесиңер. Анан бир Куранда аят бар, кайсы аят экенин дайыма эле унутуп калам. Адам өз ниетин өзгөртмөйүн, мен анын жашоосун өзгөртпөйм деген аят бар. Ушул аят менен мен аяктагым келип атат эфирди. Тегереңиздердеги материалдык, инсандык бүт нерселерди эч убакта качан булар өзгөрөт деп убакыт коротпойло койгула. Мен канча адамдарды көрдүм. Чогуу 60 жыл жашайбы, 70 жыл жашайбы, бири-бирин сен өзгөр деп 80-ге 70-ке чыгып кеткен адамдарды көрдүм. Но ошолор 25-20 жашында эле өздөрү өзгөрүп койсо, наракта 50 жашты бактылуу жашашмак да. Ошондуктан айымдар жашоо сонун, жашаш керек. Динара айым айткандай, жашаш керек, бактылуу жашаш керек, жеңил жашаш керек. Бул мүмкүн. Ачкычы өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдө. Головокружение, трясет все тело, особенно руки, везде проверили анализ, тоже все хорошо. Это может быть из-за проблем в подсознании. Конечно, Айым Каныбекова, ден соолугуңуз боюнча маселе болуп атса, психолог менен дагы сөзсүз түрдө иштеш керек. Эгер тем более анализдер эме болуп атса, таза болуп атса. Жакшы калыңыздар, жакшы эс алыңыздар, баарыңыздарды Айым проектинде күтөм. Өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү өнүктүрүп, бактылуу жашаганга баарыңыздар татыктуусуздар. Бул мүмкүн, бул жеңил эле. Ошон үчүн эмкиде анан деп проблемаларды ошол бойдон сактап, жүгүңөрдүн тийип көтөрүп жүрөрбүздөн жүктү таштаганга убакыт келди. Аялымды кантип сиздер менен байланыштырсам болот? Биздин баракчаны бериңиз, номерин биздин менеджерлерге берсеңиз болот. Биздин эфирлерди жөнөтүңүз. Мен сени жакшы көрөм, ушул жерден билим алсаң деп ойлоп атам. Балким ушу жерде билимдерден улам экөөбүз бактылуу болуп кетебизби десеңиз болот.
жашаыңыздар. Аллахка аманат. Айым проектинде көрүшкөнчө, менеджерлер сиздер менен байланышта дайыма. Аялыңыз таарым жазбай жатса, Аллахтан сураныңыз. Аллахым, ушул аялымды жакшы көрөм. Экөөбүз бактылуу жашаганга жол көрсөт. Анын жүрөгүн мага ач деп Кудай Тааламан орозо айында жакшы дуа кылыңыз. Экөөбүз бактылуу болойлу деп. Аллах Таалам бол десе 1 минутта, 1 секундта болуп калат да баары. Бактыгүл айымдын номери жазылып атат чатта. Ушул номер менен байланышыңыздар. Инстаграмдагылар директке жазып байланышыңыздар. Азамат мырза, сиз биздин менеджерлер менен байланышкансызда, аларга аялыңыздын номерин берсеңиз, балким биздин кыздар да байланышып, сабактарды сунуштап көрүшөт. Жакшы калыңыздар. Рахмат барыңыздарга, келгениңиздерге.